Султан Раев, Момпосуй, аңгеме. Ашым почтоочунун аты адам боюнан этибары бийик урулган сокмо дубалга келгенде адатынча басыгын кашаңдатып калат. Төрт тарабынан тең дубал менен тегирете тосулган бакшактуу бу жерде заңгыраган үйү бар. Көчө ушул үйдөн түгөнөт. Ат арымын жай таштап, жыгач дарбазага келгенде ооздугу артка тартыларын жаныбары болсо да көптөн бери сезип жүрөт. Ашым почтоочу ооздукту акырын өзүнө тарта бергиче болбой эле аттык токтоп калды. Почтоочу тамырлары ор коюп чыгып турган арык колун астындагы куржунга сунуп, гезиттен чеңгелине батканча сууруп чыкты. Ашым почтоочу аттан акырын эңилип, бүртүк көздөрүн жүлжүйтүп коро ичине көз чаптырды. Анын кичине көздөрү дубал ичиндеги алакандай короону бире-мире карап чыкты. Негедир коро ичи кулак мурун кескендей жымжырт. Көзүнө 1,5 илинбеген соң кулагын дарбазанын үй көзүндөй тешигине кадады. Бир топ жашка барып калса да кулагы түзүк угаар эле. Кулагына үзүл-кесил чыгып жаткан радионун үнү араң ишитилди. Ууру кылган адамдан бетер көчөнүн баш жагына утур-утур карап коет. Мунусу 1,5 байкап койбосун деген ишараты. Көчөдө кыбыр эткен адам көрүнбөдү. Саратанда бу жердегилер талаадан бошобойт. Баары тамеки үзүмдө. Эч ким көзүнө чалдыкпаган соң кайрадан эски адатынча коро тарапка назар агытат. Ашым почтоочу ашпышым убакытка дейре жип менен байлангандай чоң дарбазалуу үйдүн айланасынан кете албады. Бир көрүп алсам болот эле. Почтоочунун көкүрөгүндө ушул сөз уюп чыгат. Көчөнүн бүгүнчө ээндей түшкөндүгү да бир чети анын карт жүрөгүн жибитип, көңүлүнө куп келгени да ырас. Чеңгелиндеги бир уч гезитти бүктөй кармаганына да баам парасаты жетпеди. Анткени анын бүт дити чоң короодо. Арыбаңыз Ашым аке? Артынан күтүүсүздөн чыккан аялдын үнү корого агытылган ойлорун бүт кууп салгансыды. Капыс чыккан үн анын денесин чагылган сайып өткөндөй дүркүрөттү. Оозунан сөзү ойт берип, баш ийкигенге араң жарады. Шүгүр, деди почтоочу. Мынабу гезиттерди коёр жеримди билбей. Ал актанган кыязда колундагы мыжыга кармаган гезитти көрсөттү. Же булардын гезит саларга жашыгы болсо не? Шифр үстүнө коюңуз Ашым аке. Аял сөмөйүн дарбаза үстүндөгү шифрга жаңсай көрсөттү. Агатта бар экен. Шамал-памал учуруп кетсе бөөдө кимден экен? Аял куштарлана сурап жиберди. Уулунан го, уулунан. Ашым почтоочу сөздү аптыга айтып жиберди. Армияга кеткен. Ырас болгон турбайбы потом? Акыйып бугатты аябай күтүштү эле, сүйүнүп калышат экен. Мага эле бериң, коңшу эмеспизби? Сүйүнчүсүн алайын. Аял колун почтоочуга сунду. Жок, өзүм бербесем болбойт. Жок эле катты айтып жаткандыгынан абышканын бырыштуу жүзүнө кызыл тээп чыкты. Закүзнөй бекен? Закүзнөй. Почтоочу жок жерден айткан сөзүнөн шек алдырбоого кебин чыйрак айтты. Өз колуна бербесем болбойт. Менин балам менен чогуу кеткен. Аял дагы сөз таштады. Экөө бири кеткен. Өгүнү кат бергенсиз почтоочу аке, эсиңиздеби? Эсимде, баш ийкеди Ашым почтоочу. Эсимдемей. Аман соо болушса болду. 2 жыл кеп бекен. Жер көрүп, эл көрүп келишет. Андан көрө эсен соосун тиле. Шүгүр аке. Аял Ашым почтоочуну тик карай албай башын дагы ийкеди. Оюбуз да ошо. Коңшуң көрүнбөйт да бүсайра. Ашым почтоочу сөзүн огун башкага бурду. Таң? Аял желкесин кошурду. Алакан чапты аял. Эсим курсун почтоочу аке. Кече күнү кызыма кара сууга барам деген. Кызыма? Ашым почтоочунун үнү демиге чыкты. Кызыма, төрөгөн имиш, мурда күнү күйөө баласы сүйүнчүлөп келген. Ашым почтоочунун ындыны өчө түштү. Берки үйдөгүсүчү, алгант экен, аны да ала кетти бекен. Кайсынысын? Үйдөгүсүчү, бул үйдөгү. Почтоочу табыш мактатып сүйлөдү. Деди бүүсайра. Небереңиздиби? Ашым почтоочу унчукпады. Ага ушу сөздүн жообун угуу гана керек эле. Кариет, акыры сөздүн кырааты келди. Дарбазанын тешигинен жанатан бери жан далбас түшүп издегени, үнүн угуп каламбы деп кулагын төшөгөнү да ушул баланын айынан эмес беле. Абышка балага бир каш кагып карап алса, кыйла жеңилдеп калмак. Аны да кошо алып кетсе керек. Айыл десе ата-энесинин артынан калбай ал чечек. Ашым почтоочу ат тизгинин ылдый тартты. Кеттиңизби аке? Аял суроолу карады. Барайын. Ашым почтоочу атына камчы салып, аялга түзүк жооп айтууга да жарабады. Ат багытын суу бойлой кеткен жалгыз аяк жолго бурду. Айылдан ат чабымдай жерде көрүстөн бар.
Ашым почточу ушул тарапка баратты. Көрүстөн пакса дуал менен тегерете согулуп, күн чыгыш тарабынан ат араба кирчүдөй дарбазасы бар. Жорго жүрүштө келаткан ат ушул дарбазага жакындай берип, адатынча токтоп калды. Ашым аттан акырын түшүп, ат жылбырын дарбаза оозундагы талга байлады. Шыбак баскан жалгыз аяк жол аны көрүстөнгө алып келди. Четтеги бейит уулунуку. Абышка күндө бир маал ушул жерге келет. Куран окуп кетмей анын адаты. Ал акырын басып келип, кетенчиктей отурду. Бүгүн да бардым уулум. Айылга кетиптир. Тайенесин ээрчип. Ооз учунан күбүрөдү абышка. Бейит унчукпады. Ободо муштумдай торгой безеленип жатты. Кол муштумдай болгон торгой абышканын карт көкүрөгүнөн тарс жарылып чыккан жүрөгү сымал тыным албай түпкүрү жок асманда канат кагып дыркырап, муштумдай болсо да не бир назик, не бир укмуштуу безеленип жатты. Анын үнү бир укмуш безеленди. Абышка ободогу торгойго карап, "О, кайгысы жок перенде. Ким билсин, кубанычыңда, арманыңда ушул үнүңдүр. Сайрап гана өтөт экенсиң го бу жарыктан." Ушу сөздү ичинен кайрыды. Анан демейдегидей тил учунан Куран айтып, "О мен" деп оор улутуна бата кылды. Уулум, ай уулум. Не күнгө салып кеттиң?" Ашым почточу оор үшкүрдү. Бул үшкүрүктө жер сууга сыйбас арман жатты. Ал көпкө дейре оордунан тура албады. Какшыган көздөрүнөн бүгүн да жаш баш бакпады. Бир жашы болсо бүгүн да жеңилдей түшмөк. Абышка, "О адамдар, ыйлабаса, көз жаш агыспаса мындайга кантип чыдамак?" деп бул сөздү үн чыгарып айтты. Караң күн ай. Ал араң туруп, оболкудай башын жерге сала, колдорун артка алып, талга байланган атына басып келди. Абышка чү дегенде ат сарай тарапка бет алды. Бул маалда отко салган теңгердей кызарган күн боорчу кадырлардын ар жагына батып бараткан. Ат дарбазага келип токтоду. "Эй бала!" Ашым почточу үнүн акырын чыгарып үн катты. "Эй, бейшен ай!" Бала бу сөздү укпады. Ал колундагы алмадай топту ыргытат да, анын артынан бөйпөңдөй чуркап калат. Эми тобу дарбаза тарапка бет алды. Абышка сүйүнүп кетти. "Бейшен, эй, бейшен!" Дагы үнүн басмырт чыгарды. "Бери кел бери." Бала ат үстүндөгү абышканы эми чындап көрдү. Атүгүл "бери кел бери" деген кабат-кабат айтылган сөздөрүн да ишитти. Момпосуй берем, жейсиңби?" Абышка чапанынын ички чөнтөгүнөн колуна бир уч момпосуйду алып чыкты. "Чык эшикке, чыксаң, көп момпосуй берем." "Эшик жабык", деди бала. "Тайенем жаап койгон. Ыйгытсаң, ыйгытчы, тутуп алам." Бала дарбазанын жанына келип, эки колун өйдө созду. Абышка бир уч момпосуйду балага ыргытты. Бала бирөө андан талашчудан бетер чачылган момпосуйларды шашкалактап жыйнап кирди. Бирөөнүн кагазын арчып, сугунуп жиберди. "Таттуу экен?" Абышканын көңүлү жылып кетти. "Таттуу экен?" сөзүн дагы кайталады. Бала башы ийкеди. "Мунусун тайенеме бей киши бейди дейм." Бала колу менен жылтырак кагазга оролгонун көрсөттү. "Өзүң эле же?" деди абышка. "Сага атап алып келгем. Андан көрө рахмат десең боло." Абышка баладан ушул сөздү угууну каалады. "Тилим келбейт", деди бала каадаланып. "Айтып көрсөң?" Ашым атынан өйдө туруп, башын дарбазага созду. "Айтсаң?" "Ый, ак, мат." Бала сөзүн бөлүп айтты. "О, кадыресе адам болуп калыпсың уулум." Абышканын маңдайы жарк этти. "О, окшошпосоң кое кал. Уулумдун эле өзү атасын тартыптыр", деди абышка күбүрөнүп. "Эртең да келем, көчөгө чыксаң боло?" "Эйтең да момпосуй алып келесиңби?" Бала суроолу кадалды. "Ооба, алып келем, сөзсүз алып келем." Абышка баланы өзүнө имерип баратканына жетине албай кетти. Мынабу гезитти" деп куржундан бир топ гезитти, сүрөттөрү бар журналдарды дарбаза үстүнөн бала тарапка таштады. Бала буга сүйүнүп, дардалаңдап кетти. Жердеги гезит журналдарды быйтыйган колдору менен чогултуп кирди. Абышканын балага "Мен сенин чоң атаңмын, чоң атаң, билесиңби мени" деп айткысы келди. Бирок ишкериден бирөө жарым чыга калбасын деп өзүн өзү кармады. Бала колдору менен гезиттерди кучагына кысып, "Тайене, мага бейди, каясаң?" деп үйгө карай чуркап жөнөдү. Абышка баланын бу кылыгына жетине албай, башындагы калпагын бешенесинен өйдө түртүп, атын чү деп ары тартты.
Бала бүгүн көчөдө ойноп жүрүптүр. Ашым почточу аны ырактан эле көрүп, буга чейин күйлөргө гезит таштабастан туура бала жакка жөнөп берди. Бала да аны көрдү. Момпосуй алып келдиңби? Деди бала оозунуп. Алып келдим, алып келбей эмне? Карачы, кандай сонундарын алып келдим. Абышка шашкалактап ат үстүнөн эңилип, балага момпосуйдан уучтап сунду. Баланын колу ага жете бербеди. Ашым аттан түшүп, баланы колуна алып, ой боюна койбой бетинен чополдатып өөп жиберди. Абышкага бу баланын жыты керемет чыттанды. Анын мынчалык берилип өпкөнүн, ушунчалык бооруна кысып сүйгөнү неликтен экендиги менен баланын ишемне. Ага Абышканын колундагы момпосуй гана бул дүйнөнүн артыгы көрүндү. Атка өңөрүп ойнотуп келейинби? Я уулум, деди Абышка балага жалооруй. Тайенем уюшат да, сени айтсам, ал мени уюшту го, жиндигиси деди сени, чакыйса байба деди. Бала бул сөздөрдү колундагыларды жеп жатып айтты. Бейшен, мен сенин чоң атаң болом. Чоң атаң, сен менин уулумсуң, билдиңби? Уулумсуң. Абышка баланы бекем кысып, жүрөгү эзилип айтты. Билдиңби? Бала бул сөзгө бейкапар карады. Мен тайенемдин уулумун, деди ал Абышканын кучагынан суурулуп чыгууга аракет жасап. Сени тайенем жиндигиси деген, чакыйса байба деген. Абышканын көзүн жаш тээп чыкты. Бала муну байкаган жок. Ай! Бөйрөгүн таянып, оозун чормойто үн салган тайенесинин сөзү Абышканын кулагын жаңыртып өттү. Келип калыпсыз? Аял көзүнөн каарын чыгарып арамзааланып айтты. Наристе баланын башын айлантып, эми бала керек болуп калдыбы, я? Бир кезде ноокатек бала эле, эми шекерден таттуу болуп калдыбы? Чекесин карматпайм, билдиңби бу баланын? Бас бери, бооруз деген өлүң отурайын, деп баланы колдон алып катуу тартты. Бала эчкирип ыйлап жиберди. Татилла, койчу, жаш балада эмне жазык? Уулуман калган туяк экен. Абышканын мууну бошоп кетти. Туяк бекен? Эми билдиңби? Аял бул сөздөрдү ары жактагы коңшу колоңдору уксун деген кыязда кыйкырып айтты. Экөө ажырашып жатканда ортосуна арача түшкөндүн ордуна баланы жаштык кылыптый деп жертиктедиң эле. Эми тиктеген жериңе уулуңду көмүп тындыңбы? Куу сакал. Экинчи балага колуңду тийгизип көргүн. Ал дагы сакалыңды жулам. Билдиңби? Патилла, кой эми. Эл укса эмне дейт? Уят. Абышка аялды жоошутайын деди. Ан сайын беттен алды аял. Элден уялып калыпсың да. Элди оозуңа албай эле кой. Уялып калат имиш. Аял оозунан көк түтүндөй чыккан бул сөздөрдү баланы короого жетелеп баратып айтты. Уятың болсо, ушинтип келбей кал. Шаарда сүйгөнү бар деп, уулуңа бир сербейген немени алып бердиң эле. Балаң пендечилик кылгандан кийин, анын бир жыл үйүңө бара албай, куйругун түйгөн бойдон кетти го. Куп болот ушу силерге. Абышка кеп сөздөн калып, көчөдө атын кармаган бойдон селейип калды. Ал турган жери тарс жарылып, анын кучагына кирип кетсе оюндагыдай болмок. Бу саам ал жүрөгүн сыздаткан ыза менен жер бетине батпай турду. Бул жолу Ашым почточу дарбазасы бийик үйгө 2 күн өткөрүп келди. Күндөгүдөй атын дарбазанын жанына токтотту. Ашым почточу короо ичиндеги баланы үй көзүндөй тешиктен даана көрдү. Эй, бейшен, деди Абышка үн чыгарып. Бала сөздү укпады. Дарбазанын жанында жаткан дөбөт сырттагы кишини байкай коюп үрүп таң берди. Бала ошондо гана эшик жакка көңүл бурду. Ал бул саам ат менен турган Абышканы көрдү. Бейшен, уулум, чыкчы алып кетейин. Чыксаң, Абышка жалынып жиберди. Баламдан калган туягым, жалгызым чыксаң эми, атаңды жалдыратпачы. Мен чоң атаң болом. Абышканын сөзгө чамасы келбей, көзүнөн жашы чыкты. Көзүнөн чыккан ысык жаш сакал мурутун аралап кетти. Уулум, Абышканын бу сөзү ый аралаш чыкты. Ал буулугуп ыйлады. Тайене, деп бакырды бала. Жиндигиси келди. Сен айткан жиндигиси. Кет бу үйдөн, кеттейм, итке талатам. Дөбөт ан сайын катуу үрүп кирди. Жибин үзө жеп жиберчүдөй ырылдады. Уулум, деди Абышка. Кет, жиндигишисиң, тайенем айткан жиндигишисиң. Бала ачуу бакырды. Оозунан көбүгү бууланган дөбөттүн каны кайнап, ордуна тура албай дарбаза тарапка карай секирип ырылдай берди. Дөбөттүн жиби үзүлүп кетти. Ит дарбазанын астындагы тешиктен сойлоп өтүп, Ашым Абышканын атын качырды. Ат дөбөттөн үркүп берди. Абышканын күчү аттын ооздугун тартууга жете бербеди. Ат туяк артынан чаң сапырып чуркап баратты. Ит кыйлага дейре кууп барды. Өпкөсү көпкөн ат көрүстөнгө жете берип гана кадамын жайлатты. Абышка жаш баладан бетер эчкирип ыйлап жиберди. Сала көз жашы бууак баскан сакалдарын аралап кетти. Өпкөсү көпкөн ат көрүстөнгө жете берип гана кадамын жайлатты.
Абышка жаш баладан бетер эч кирип ыйлап жиберди. Сала-сала көз жашы бубак баскан сакалдарын аралап кетти.